Позитив жетишпей жатабы. Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check It KG сайтында. Гаишник заставляет певца Самата Даулетбекова петь. Самат Даулетбеков наркотик сатат экен киргизип коет да. Булар эмне кылат? Болгону ошол трансвеститтер или трансгендер. Мас абалында болуп, чыр чардыңыз беле? Жок. Түз эфирде New TV шоу программасын улантабыз. Арсен Султанов жана конокто Самат Даулетбеков. Самат мырза, мен буга чейин мынакей сиз боюнча даярдап жатканда көп интервьюлар көп чыкты. Анан кийин жакында эле бир жаңылыктан укканда ошол духи менен иштеп баштаган экенсиз. Эйфель парфюм деп аталса керек. Эмнеден бул идея келди? Кыргызстанда менимче мындай эмнелер көп. Ошол эле жаңы чыгып аткандардан биринчи болот. Ошол жумушты 2 жыл мурун баштадым. Раз ошол убакта баштаганбыз. Ошол убакта негизи бул дагы эле Кыргызстанда, негизи биздин Борбордук Азияда бул культура жок да. Ошол скажем так, оригиналга окшош парфюмдар деп койчу, аналогдары жок да. Эмне үчүн дегенде биз көбүнчө мисалы менин эң чоң проблемам чет жакка чыкканда $100, $150 мындай кымбат парфюмдар аласың, а потом аяйсың да. Бирок ар дайым жытып алгың келет. Ал эми кандай азыркы учурда кайсыл жыт ушунча бир хит болуп атат? Кайсыл аттар бар? Мисалы мен азыр колдонуп келген аромат 2 айдан бери, 2 жума болду алганыма. Өзүм колдонуп баштадым. Наркотик деген. Наркотик. Бул унисекс аромат, бул кыздарга дагы, мырзаларга дагы кетип берет. Ошон үчүн сурап көрүңүздөр, Эйфель парфюм Бишкекте болсоңуздар, негизи Кыргызстанда точкаларыбыз бар. Антип веб-га кирип сурасаң башкача ойлойт болуш керек, а? Эмнеге? Мага наркотик берип койгулачы деп. Наркотик. Биздин парфюмериядан сурасаңыз, даже сиз сурабасаңыз деле эң биринчи менин кыздарым сизге мынакей мону көрсөңүз деп беришет, потому что бул хит азыр. Наркотик флёр, наркотиктен бул хитовый ароматтар, булар аябай сонун. Эми карабайсызбы? Азыр сиз ушунтип айткандан кийин буну Инстаграмга өзүнчө кесип коет дагы. Самат Даулетбеков наркотик сатат экен киргизип коет да. Көрүп калсаңыз керек андайларды. Эми бул монтаж менде болгон бул учур. Бир кинодон үзүндүсүн алып коюшуп, Самат Даулетбековду гаишниктер кармап алып туруп, аларга акчасы жок болуп ырдап бериптир деп 5-6 жыл мурун ошол видео тарап кеткен, вирус болгон. Анан видеонун аты мындай болчу: гаишник заставляет певца Самата Даулетбекова петь деп укмуш болуп кеткен. А ошол жерде на самом деле бул кинонун съемкалары просто үзүндүсүн алдырып коюп койшкан. Гонщик таксист деген кинонун үзүндүсү да. Бизде азыр оюнубуз бар. Биз негизи келген меймандарды оюнсуз кетирбейбиз. Биринчи оюнубуз буга чейин биз бул жака микрофонду илип жатканда сизге детектордун эмесин илген элек, датчигин. Давачу. Ал көрүнбөйт. Азыр биз сизге суроо узатабыз. Так. Эгерде кандайдыр бир жерден алдасаңыз, биздин детектор текшерип чыгат дагы бизге айтат. Макул. Барын ачык айкын жооп бересиз. Без проблем, проблемасы жок. Троллейбустун жол киреси 14 сомбу? Болушу мүмкүн эмес. Болушу мүмкүн эмес. Жок. Андай троллейбустун жол киреси маршрутканын жол киресинен болушу жогору болушу мүмкүн эмес деп ойлоп атам азыр. Анда эмесе баасы канча деп ойлойсуз? 14 сомбу же 14 сом эмеспи? 14 сом эмес. Канча сом? Билбейм, 5-6 сом болуш керек. 5-6 сом, а? 8, 9, 7. Анда эмесе 1, 2, 3, 4, 5 деле кетирбейсизби? Ошон берес туура келет деп. Бизге детектор туура жообун айтса, биз негизи ышарга ишенбейбиз. Угабыз. Туп-туура. Туп-туура. 8 сом. 8 сом. Айтып атпаймынбы, ошо 1, 2, 3, 4, 5 деп келип калсыз да. Эми бираз кыйындарына келдик. Маи кызматкерлерине пара берип көрдүңүз беле? Пара, коррупция, акча. Сунуштардыңыз беле? Берип көргөн, бирок бул жаш кезде болчу. Азыр детектордон сурайлы. Самат мырза туура жооп бердиби? Азыр детектор текшерип жатат, анализ кылып жатат. Туп-туура. Туура. Канча жол бердиңиз эле? Өмүрүмдө статистикам бар, негизи ошондой нерселерди аябай жакшы көрөм. Калп айтпасам 3 же 4 жолу өмүрүмдө. 3-4 жолу. Ошол бар статистика жаздырдыңыз беле? Жок, эми баягы көп болбогон үчүн, эмне үчүн дегенде, кийин баягы машина айдап жүргөндө
2004-2005 жылдан бери баягы ошол сен сыяктуу алып барчу болдум. Ошондо уже более-менее танып башташты. Ошондон баштап эле көрүп берген жокмун. Жаш кездерде машина айдап баштаганда где-то бир ал убакта өзүм деле унаам жок болчу. Папамдыкын алып айдап жүргөндө бир эсимде бир жолу 20 сом берген, бир жолу 50 сом берген, анан калган баарын чын штраф менен төлөп эле жакшынакай эгер нарушение кылсак карточка менен төлөп кетип калабыз. Мында баарыңарга ошону сунуштайт элем. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо төлөңүздөр. Ооба, мүмкүнчүлүгү болсо төлөңүздөр. Кийинкиси. Үй бүлөңүз бар экенине карабай, кыздар тийишип турабы? Болуп калат кез-кезде. Болуп калат кез-кезде. Аз детектордон сурайлы, балким сиз чынчыл адамсыз, ким билет, а? Балким так эле тийишпейт. Детектор туура жообун айтса азыр. Бул Туура. Алар бирок билет жубайыңыз бар экенин. Эми билсе керек. Билсе керек да. Кийинкиси. Тамеки тартасызбы? Жок. Жок, башта мынтип туруп анан жок деп. Жок, суроону бул суроо көп эле жолу суралды. Негизи мен принципиалдуу түрдө мен үй бүлөмдө эч ким тамеки тартпайт, мен да тартпаймын. Бирок кальян чегем. Кальянды аябай жакшы көрөм, бирок тамеки тартпайм. Бизге туура жообун айтса. Детектор. Бул Кой чай. Бул кой чай дейт. Туура эмес. Детекторду алдай эле деп койсуң. Детекторду. Детектор мен дагы бир баса белгилеп кетейин. Принципиалдуу түрдө баягы сигарета бар го, кадимкидей. Бир дагы жолу кармап баягы чеккен эмесмин, бир дагы жолу өмүрүмдө. А бирок кальян менен тамекинин мемеси окшош эле болсо керек. Балким бирок эми ошол айтып атпайм, ошон үчүн принципиалдуу түрдө деп атпайм. Принципиалдуу түрдө бирок сигара чегип көргөм. Сигара бар го, кадимкидей бир клипте, жалгызымдын клипинде көргөм. Сигара бар, ошону чегип көргөм ошол клипте. А мында тамеки чегип көргөн эмесмин. Кийинкисине кеттик анда. Мас абалында болуп, чыр чардыңыз беле? Чаргам. Чаргаңыз. Бизге туура жообун айтса. Детектор. Бул Туп-туура. Бул сахнада болду эле же кайсыл жакта? Эми биз баарыбыз пендебиз да. Ар кандай ситуациялар болуп калат, жакшылык бар дегенде, ошон үчүн жакшылыктар дагы ар бирибизде көбүрөөк боло берсин. Жакшылыктын дагы өзүнүн бир кыргызда өзүңүздөр билесиздер, анын дагы бир ызы чуусу бар, баягы көрүндүк дегени бар, жакшылыгы деген бар, ошон үчүн эсимде деле жок, бирок негизи мен өзүм эч кимге тийишпейм. Чын. Бирок мага тийишет да? Тийишкендер болот, мен өзүм токмоктукмун, ошон үчүн мен эгерде катуураак сүйлөп койсо мен жөн тура албайм. Өзүм ошон үчүн баягы ар кандай ситуациялар болуп калат, ар кандай. Эми мен өткөндө эле жакында интервью берип атам эле, биз эми $100 эмеспиз да, баарына жагып бергендечи, ошон үчүн жакпагандар деле көп адам болуш керек, мени көрө албагандар, жакпайм, балким визуально жакпаймбы, сүйлөгөнү жакпайбы, айтор, өзүм жакпаймбы, ошо тийишкендер болот. А бирок эмнеден улам чыр чыкты эле? Эсимде жок, чырлар көп эле болгон. Жаш убакта болсо керек бирок. Жок, жаш, эми азыр деле жашмын. Ошол Таиландка алып келген дегениңиз. Ошол жакта кызыктуу окуялар көп эле болгон экен. Ошол эле транссексуалдар менен сүрөткө чыккөндөрүңүз. Ошол боюнча айтсаңыз, мага ошол жагы кызыктуураак болот. Эмнеси кызыктуу болот? Сүрөткө чыгып кыргызча сүрөткөндөрүңүз. Эмнеден аларга жооп калдыңыз? Аларгабы? Негизи Таиландда Паттайя болобу же Пхукет болобу эң популярдуу шоулордун бирөөсү, негизи Таиланддын визитный карточкасы ошол кабаре шоу трансвеститов деп аталат да. Ал жерде андай шоулор көп. Афродита деген аты бар. Биз барганыбыз, по-моему, 3-4 аябай знаменитый эме да. Бул 30-40 жылдагы шоулор да. Күнүгө коюлуп берет бир эле составтачы. Булар эмне кылат? Болгону ошол трансвеститтер или трансгендерлер, өзүнүн полун алмаштырган эркек болгон кыз болуп калгандар, кээ бирөө в процессе, кээ бирөө уже алмашып калгандар, гормон ичип алмашып калгандар, булар ошо чыгып эле просто баягы бийлешип шоу көргөзүшөт. Аны элдердин баары таң калып, баягы Россияны, Кытай болобу, баары карап, бул ошо кантип эле ушул супсулуу кыз эркек болсун деп таң калышат. Ошол жагынан элдин баарын тартат. Анан биз бул Таиландда бир нече жолу болгонбуз, андыктан бул шоудун баарын көргөнбүз. Ошон үчүн чыгып туруп, ошол атайын ошол тартыш үчүн элге кызык болуш керек деп чыгып сүйлөшүп, кээ бирөө сүйлөшкүсү келген жок биз менен, кээ бирөө наоборот сүйлөшкүсү келип камераны көрүп келишип сүйлөшүп, албетте акчасын да бердим, потому что алар менен сүрөткө тартылыш үчүн акча бересиң. Анан акчаңарды берем дедим, просто бизге ошондой интервью айтып берсеңер деп, с удовольствием тартылышты. Ошол мен тарткан кыз, кыз бала айырмасы жок, ано деп аталат да. Потому что ошол убакта балким уже жыныстыгын өзгөртүп кыз болуп калгандыр, билбейм.
ошол кызды мен кийин бир Инстаграмдан көрүп калдым. Чоң бир российский бир каналга чоң бир интервью, баягы трансгендерлер боюнча бир сааттык бир шоу жасашыптыр. Именно башкарылды ошол эме кыз экен, биз тарткан ушул кыз экен. Самат байке, эң кызыктуусу сиз аны атайын издеп таптыңызбы? Жок. Эми ошол жерде трансгендерлер көп. Мисалы биз шоуда чыкканда бир 40ка жакын. Жок, Инстаграмдан. Инстаграмданбы? Кийинчерээк топпойсузбу? Кийинби? Жок. Кандай болуп калды? Биз ушу Таиландда, потому что биз жанакы хэштегтер менен трансгендер тигине мындай деп кирсе керек да. Ошондон кийин Таиландтын ошол One Travel'дан кийин ошол как-то чыгып калды да, похоже депчи. То есть ушу трансгендерлердин негизи бул деген аябай кызыктуу тема да көбүнөчү, өзүңүздөр билесиздер. Сиздер ошону сурап атпайсызбы азырчы? Мисалы 1 жыл өттү. Бирок ошондон кийин ошентип чыгып калды, ошо таң калып калдым. Кычырап кийинип алып бара жатасыз. Бирок бир убакта эле машина сиздин үстүңүзгө көлчүктөгү сууну чачыратып өтүп кетти. Сиздин эмоцияңыз кандай болот? Тын дегендер, тын деп. Эми бул турушум керек болот да, полный эмоцияны көргөз үчүн. Азыр ушу отурганда эми албетте сөгөсүң, эмне кыласың, баягы эми бул неуважение да. Мисалы мен өзүм автоунаа айдоочусу катары мен бүт баарын, бизде, к сожалению, Кыргызстанда стадное мышление деп коет. Бир адам мисалы светофордун жанына токтосо, бар машиналардын баарын ошонун жанына токтойт да. Эгерде бир адам светофорго 2 метр алыс токтосо, элдин баары ошондой токтойт. Туурашат да бири-бирин. Ошон үчүн баягы надо всегда уважать в первую очередь пешеходы да. Ошон үчүн бирөө мисалы өтүп кетсе, мен билбей калган болушум мүмкүн, бирок сөгөсүң али жок, андан башка деле бир сөз жок бул жерде. Ошон үчүн тын деп турбадымбы? Кийинки үйдөн калп айтып чыккандыгыңызды аялыңыз билип калды. Сиздин эмоцияңыз кандай болот? Билип калды. Сиз алдап чыгып кеткенсиз да негизи. Ёп, как я так не продумал. Самат мырза мыкты. Негизи креативдүү экенсиз. Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's Go Check It KG сайтында.